ОТРК Ош телеканалында Ош жаңалықтарын таныштырып, студияда сіздер менен Абдумалик Базарбаев болом. Саламатсыздарбы? Алғаш жаңалықтардан қысқача түрмөк. Ошто медиа сауаттуулук, фейк маалыматтар менен күрөшүү жөнүндө семинар өттү. Ошто агро-диалог аталышындагы республикалык агро-өнөр-жай форум өтүүдө. Өлкөдө административдик аймактык реформаны жүргүзүү боюнча семинар өткөрүлүүдө. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 2024 жылдын 29 февралынан 2 мартына чейин Кытай Эл Республикасынын Синьцзян уйгур автономиялуу районуна жумуштуу сапары менен барат. Сапардын алкагында Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров ККПнын Борбордук комитетинин саясий бюросунун мүчөсү, Синьцзян уйгур автономиялуу районунун партиялык комитетинин катчысы Ма Сюнжой, Өзбекстан Республикасы өкмөт башчысы Абдулла Арипов баштаган делегациялардын 3 тараптуу жолугушуусуна катышат. Ошондой эле Минкап башчысынын Эркештам автодорожный көзөмөл өткөрүү пунктуна барышы күтүлүүдө. Кыргыз Республикасынын Соода өнөр-жай палатасынын алдында туризм боюнча комитет түзүлдү. Бул тууралуу Соода өнөр-жай палатасынан билдиришти. Маалыматка ылайык жетекчи Темир Сариев туризм тармагынын өкүлдөрү менен жолугушуп, кызматташуунун келечегин талкууга алды. Палатанын президентинин айтымында ички дүң продукциясынын түзүмүндө туризм 5-7% түзөт. Бул абдан жакшы көрсөткүч. Бирок туризм тармагында биргелешкен күч аракет менен чечүүнү талап кылган айрым көйгөйлөр бар. Жаңы комитеттин негизги милдети туризм тармагынын ишин системалаштыруу жана Кыргызстанда туризмди жагымдуу кылуу үчүн жаңы стандарттарды жайылтуу болмокчу. Жыйындын жүрүшүндө туризм боюнча комитеттин төрагалына САТ туристик компаниясынын директору Данияр Казаков шайланды. Туризм тармагында да активдүү иштеген Гүлмира Карамышакова комитеттин орун басарлыгына дайындалды. Бүгүн социалдык биримдик жаатында улуттук өнөктөштөрдүн жана жарандык коомдун потенциалын чыңдоо аталышындагы семинар өттү. Ага 5 тармактын адистери чакыртылган. Алар жалпыга маалымдоо каражаттары, коомдук консультативдик кеңештер жана башка тийишелүү адистер катышты. Семинарда медиа сабаттуулук, фейк маалыматтар менен күрөшүү жолдору талкууланды. Кененирээк кабарчыбыз токтолот. Өлкөдө 100ден ашык улуттун өкүлдөрү жашайт. Мындан улам улуттар аралык достукту, ынтымакты бекемдөөдө, ар улуттун када салттарын сактап калуу максатында Кыргыз жараны концепциясы кабыл алынган. Аны чагылдырууда медиалардын орду, алардын мүчүлүштүктөрү тууралуу жыйында сөз болду. Биздин республикадагы ушу этностор аралык мамилелер боюнча коомдук консультатив кеңештер менен ушу медиа тармагынын баягы биргеликте иш алып баруусу боюнча иш-чара болуп жатат. Бул жерде этностор аралык мамилелерди биз чыңдоо жаатында көбүрөөк иштер жүрүш керек болуп атат да. Мурдага салыштырмалуу албетте элдин биримдиги бекемделип атат. Семинарга 5 багыттагы уюмдар чакырылган. Академиялык коомчулук, эл аралык уюмдар, мамлекеттик уюмдар, жарандык коом жана жалпыга маалымдоо каражаттары. Бул долбоор сессиялык бирдикте иштөөгө багытталгандыктан туура так маалымат жеткизүүдө биргелешип иштөөсү каралган. Ар бир уюм бири өзүнчө иш алып барбай, медиа жана маалымат сабатталык. А биримдикте иш алып барышы керек да. Мисалы үчүн медиа коомчулук мамлекеттик уюмдарга бериши керек. Мындай маселе бар, муну мындай кылып чечип берсеңер деп. Жарандык коом өзүнүн сунушун. Башкача айтканда, бул тармактагы адамдар бири-бири менен иштешпесе, ар бири өзүнчө иштесе, бул жыйынтык бербейт да. Биз ошол биримдик кылуу максатында социалдык биримдикти куруу боюнча, тынчтыкты орнотуу боюнча баарын бир жерге чогултуп, тааныштырып, маселени сурап, анан сунуштарды алуу үчүн чакырганбыз да. Жалпыга маалымдоо каражаттары үчүн жаңы мыйзам долбоору сунушталган. Анда жалган маалымат тараткан медиалардын жоопкерчилиги каралат. Бул көрүлгөн аракет маалыматтын коопсуздугун камсыз кыларын адистер белгилешти. Мисалы, бүгүнкү күндө көп сайттар иштейт, ошол эле 24 KG, Кактус, Клоп, Говори ТВ, Эва көп, Акипресс, баарыбыз билгендей, эч кимде свидетельство жок. Ошон үчүн азыркы каралып аткан мыйзам долбоорунда ошондой беренелер бар, баары обязательно баары каттоодон өтүш керек.
Буунун өнүктүрүү программасы менен ЮНЕСКО тарабынан былтыры башталган долбоор 2025-жылы аяктайт. Жаңылай Канибек кызы, Нурдөлөт Сантаев, Ала-Тоо 24. Ушул этностор аралык мамилелер жаатындагы УКМК 2010-2021 жылдар аралығында мамлекеттик жана муниципалдык жер участоктарын жеке менчикке мыйзамсыз чыгарып кетүү менен алектенген жергиликтүү бийлик органдарынын соттун кадастрдын архитектура жана шаар куруу башкармалыгынын кызмат адамдарынан түзүлгөн туруктуу кылмыштуу топтун коррупциялык ишине бөгөт койду. Жер мафиясынын катышуучулары мамлекеттик жана муниципалдык бош жер тилкелерин аныктап, аларды жасалма укук белгилөөчү документтерди негизинде соттун чечими менен легалдаштыруу жолу аркылуу жеке менчикке өткөрүп бергендиги аныкталды. Тактап айтканда, мындай аракеттер аркылуу болжолдуу базар баасы 52 миллион сомдон ашык болгон 58 гектарга жакын айыл чарба багытындагы жер тилкелерин мыйзамсыз түрдө жеке менчикке өтүп кеткен. 2024 жылдын 28 февралында козголгон кылмыш ишинин алкагында Бишкек шаары жана Ысык-Көл облусу боюнча жер мафиясынын мүчөсү делген 13 адамдын үйүндө тинтүү иштери жүргүзүлдү. Жыйынтыгында кадастр органдарынын, архитектура жана шаар куруу башкармалыгынын жетекчилеринин ичинен 5 жооптуу кызматкер кармалып, Каркол ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жаңы башчысы болуп Жеңишбек Жоробеков тайындалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Тиешелүү буйрукка министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койду. Белгиленгендей, Жоробеков Ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы кызматынан бошотулду. Ички иштер министрлигинин буйругу менен Ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчысынын милдетин убактылуу аткаруу, мурунку ээлеген кызмат орду боюнча милдеттерин аткарууну бошотуу менен милициянын полковниги Нурланбек Буркановго жүктөлдү. Ош шаарында суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги тарабынан эл аралык айыл чарбасын өнүктүрүү фондунун колдоосу менен агро диалог аталышындагы республикалык агро өнөр жай форуму жана агро экспо айыл чарба көргөзмөсү өтүүдө. Ага өлкөнүн түштүк аймактарынан келген 300дөй дыйкан фермерлер катышууда. Аталган форум Бишкек шаарында дагы 2000дей дыйкан фермердин катышуусунда өткөрүлгөн болчу. Ош шаарында агро өнөр жай көргөзмөсү өтүп жатат. Ага айыл чарба багытына алектенген ишкерлер катышууда. Мында жер семирткичтер, аны себүүчү дрон, көчөттөр жана айыл чарба техникалары коюлган. Техниканы иштетүү менен дыйкандардын убактысы үнөмдөлөт жана жер семирткичтер тегиз себилет. Вакытта унумдук пайдаланып инекин ошо жердеги өсүмдүккө түшүп жаткандагы суюлуктагы немелери, удобрениялары bir түшкөн үчүн өсүмдүк дагы кийинки жашоосу дагы bir тегизди. Түшүндүлүккө аябай пайдасы жакшы да. Аябай кыйын болгон. Азыр биз өткөн жылы ушундан пайдаландык. Кукурузалар өсүп кеткенден кийин дагы мүмкүнчүлүк бар да. Адам кире албай калса дагы суу болуп калады, башка болуп калады. Бундагы мүмкүнчүлүк суу болсо дагы шуну чачып туруп өзү пулт менен чачып чыгып кете берет. Аябай мүмкүнчүлүк өтө жакшы. Ошто ишин улантып жаткан агро диалог аянтчасы дыйкан фермерлерге айыл чарба тармагынын алдыңкы ишкерлери менен таанышууга мүмкүнчүлүк берет. Натыйжада өнөктөштөрдү табууга өбөлгө түзүлүп, ишкерлер бизнесин өнүктүрүүгө жана өз продукциясын сыртка экспорттоого мүмкүнчүлүктөр жаралат. Аябай пайдасы бар экен. Анткени бизге чейин басып өткөн жолдору менен түштүктөн, түндүктөн келген алдыңкы фермерлер, алдыңкы чарбалар өзүнүн опту менен биз менен бөлүшүп атат. Мен ичте өзүмө керектүү нерселерди алдым деп эсептейм. Андан сырткардагы, сыртка чыкканга, эмне кылганга азыр абиттан кийин өзүбүздүн жеке суроолор бар, ошолор менен маек курганды даярданып отурушабыз. Бүгүнкү жыйын аябай жакшы жогорку деңгээлде өтүп атат. Биз ушул 309-токтом жакшы өтүп, мына бизге жерлерди жакшы бөлүп берип атат. Эми барган сайын дагы ушуну жакшы жыйынтыгына жетишсе, Кудай кааласа жакшы ийгиликтерге жетишебиз деп ойлойбуз. Агро диалогко мал жана канаттууларды өстүрүү, балык чарбасы, органикалык продукцияны өнүктүрүү, өсүмдүктөрдү коргоо, жайыт маселелери, малды тоюттандыруу боюнча кайрылуулар түштү. Бул негизги максатыбыз ушул дыйкандар өндүрүлгөн продукцияны кайра иштетүү, анан кайра иштетилген продукцияны сапатын жогорку мындай рынокко
талап рыноктун шартына туура келе турган продукцияларды экспорттоо максатында ушундай диалогду уюштуруп атабыз. Мындай дыйкандардын дагы мындай кызыккан суроолорунун мындай активдүү катышканын байкап атабыз. Эң бизди кубандырганы мындай формалдуу гана эмес, бул чыныгы жер менен алектенип аткан, чыныгы мал менен алектенип аткан биздин фермер дыйкандарыбыздын келгендиги бизди абдан кубандырып атат. Агро диалог форуму 3 күн бою уланат. Ага 300дөн ашуун дыйкан фермерлер катышууда. Бул күнү мал чарбачылыгына арналса, кийинки күндөрү дыйканчылык жана багбанчылык жаатында тажрыйба алмашуулар болмокчу. Айымкан Исрал кызы, Мирзат Нуманов, УТРК Ош. Мамлекеттик салык кызматы Кыргыз Республикасынын социалдык фонду менен биргеликте жеке ишкерлерди жана юридикалык жактарды мамлекеттик каттоодон өткөрүү учурунда социалдык фонд органдарында автоматтык түрдө эсептик каттоо боюнча кызматтан ишке киргизди. Салык кызматынын билдиришкендей, бул кызмат кабинет чекит салык чекит KG сайты аркылуу жеке ишкерлерди жана юридикалык жактарды онлайн каттоодон өткөрүү учурунда жеткиликтүү. Эми салык төлөөчүлөргө жеке ишкерлерди жана уюмдарды каттоодо социалдык фонд органдарына каттоо үчүн кошумча кайрылуунун кажети жок. Белгилей кетсе, каттоодон өткөндүгүн тастыктаган документ катары ST025 формасындагы салык төлөөчүнүн каттоо картасы берилет. Бул карта салык режиминин негизинде каттоо номерин жана камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөчүнүн тарифтерин камтыйт. Жаңы сервис ишкерлерди салык органдарында каттоо жол жоболорун жөнөкөйлөтүүгө жана бизнес үчүн жагымдуу экономикалык климатты түзүүгө багытталган. Өлкө аймактарында административдик аймактык реформаны жүргүзүү боюнча окутуу семинар өткөрүлдү. Окутууда министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин өкүлдөрү жаңыдан дайындалган жергиликтүү кеңештердин төрагалары айыл өкмөт башчыларына реформанын жүргүзүлүүсү тууралуу маалыматтар берилди. Айыл өкмөттөрдүн биригүүсүнүн натыйжалуулугуна кабарчыбыз токтолот. Ош облусундагы айыл аймактар биригип, айыл өкмөттөрдүн санын кыскартуу өлкө башчынын жарлыгына ылайык жүрүп жатат. Облуста 88 айыл аймак болсо, биригүүнүн натыйжасында 58 айыл өкмөткө кыскарды. Калктын саны көп айыл аймактар жана 4 шаар өзгөрүүсүз калтырылды. Ошол 13 айылыбыз болсо, 13 айылыбыз менен эле кайра эле ошол боюнча калдык бүгүнкү күндө. Себеби биздин айылыбыз дагы көп эле, чоң эле. Бюджетибиз дагы өзүбүзгө жетерлик бюджетибиз менен. Андан сырткары калктын саны дагы көп, 32 миңден ашуун калк бар да. Ошон үчүн чоң айыл өкмөт катары кошулбай, бөлүнбөй калдык. Жаңыдан дайындалган айыл өкмөт башчыларга жана жергиликтүү кеңештин төрагаларына реформа тууралуу окутуу өткөрүлдү. Окутуунун жүрүшүндө кабыл алынган жарлыктар, токтомдор боюнча кеңири түшүндүрмө берилди. Анда аймакта реформа болгондон кийин айылдык кеңештин төрагалары, айыл өкмөт башчылары кандай жол менен дайындалат? Алардын ыйгарым укуктары, катчынын функциясына тагылган кошумча милдеттер, муниципалдык менчиктеги мүлктөрдү өткөрүп берүү жана башка өзгөрүүлөр тууралуу айтылды. Эми азыр бизде бу жерде окутууда түшүнгөнүбүз боюнча баягы квалификациялык талаптарга карап туруп, дипломуну, баягы высшее образование кандай оштолорго карап туруп биз тандап алабыз экен. Эми калган 13 адамдан калган кызматкерлер 3 айлык неме төлөйсүңөр деп атат. Биз түшүнүшүбүз боюнча компенсация төлөп беребиз экен. Учурдагы административдик аймактык түзүлүш башкаруунун 4 деңгээлдүү системасына негизделген. Алар республикалык, облустук, райондук жана айыл аймактары менен шаарлар. Өлкөнүн административдик аймактык бирдиктери 7 облустан, 40 райондон, 32 шаардан, анын ичинде 2 республикалык маанидеги шаардан жана 452 айыл аймагынан турат. Эми 235 айыл аймак, 33 шаар болуп өзгөртүлөт. 80% республика боюнча дотацияда келип атат. А дотацияда болгондо биз өнүгүү жөнүндө сөз айта албай калат экенбиз. Ошондуктан ушул бириктирүү максатында айрым айыл аймактарды, кичи айыл аймактарды чоң айыл аймактар менен бириктирип, бириккен өзүн өзү камсыз кылган айыл аймактарыбыз көп болуп келет. Буйруса ушу дотация деген түшүнүктөн айрылабыз деген үмүттөбүз.
Баткен, Жалал-Абад, Ысык көл, Ош, Талас жана Чүй облустарынын айыл аймактарынын жана шаарларынын, Бишкек, Ош шаарларынын деңгээлинде 2024 жылдын 1 апрелине чейинки мөөнөттө административдик аймактык реформа жүргүзүлөт. Буга чейин Нарын облусунда пилоттук режимде административдик аймактык реформа ийгиликтүү жыйынтыкталган. Зарина Рахманбердиева, Муслим Ахметжанов, ОТРК Ош. Мынашындай кабарлар бүгүнкү жаңылыктардын негизги топтомун түздү. Алдыда дүйнөлүк жаңылыктар улантат. Амандыкта кайрадан жолугушканча. Израилдин кол салууларынан улам ачкачылыктан каза болгон палестиналык жаш балдар абал мындан да курчушу мүмкүн. Франциянын полициясы белгилүү кино актер Ален Делондун үйүнөн катталбаган 72 ок атуучу курал тапты. Ал эми кытайлык учак өндүрүүчү компания шаарлар арасында тик учуучу унааларды сынады. Ушул жана башка дүйнөдө орун алган жаңылыктарды алдыңкы мүнөттөрдө тааныштырып, эфирде мен Асылбек Тагайбек уулу, саламатсызбы? Израилдин кол салуулары элди ачка жана суусуз калтырып, гуманитардык апатка дуушар кылды. Натыйжасында 2 бала ачкачылыктан каза болгон. Буга чейин да дал ушундай азык-түлүктүн жетишсиздигинен 4 бала каза болгон. Бул тууралуу Газадагы саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Министрликтин билдирүүсүндө эл аралык мекемелерди Газа тилкесинин түндүгүндөгү гуманитардык апаттын алдын алуу үчүн тез арада чара көрүүгө чакырган. Антпесе кырдаал мындан да начарлашы күтүлөт. Израиль армиясы 145 күндөн бери кол салууларын улантып, жер которгон палестиналыктарды, ооруканаларды, мектептерди жана баш калкалоочу жайларды бутага алууда. Эквадордун Орелана провинциясында жүк ташуучу унаанын ичинен 7 кишинин сөөгү табылды. Улуттук басма сөздө орун алган кабарга караганда, штаттын Жоя де Лос Сечас шаарында жүк ташуучу унаанын керебетинин тинтиген полиция 7 кишинин сөөгүн тапкан. Иликтөөнүн жыйынтыгында сөз болуп жаткан адамдар атып өлтүрүлгөнү аныкталган. Орелана штатынын полиция башчысы Генри Корал өз билдирүүсүндө жооптуларды кармоо үчүн масштабдуу операцияларды жүргүзөрүн билдирди. Мамлекеттик прокуратурада бул окуя боюнча иликтөө иштери башталгандыгын жарыялады. НАТОнун Украинага аскерий кошун жиберүү планы жок. Бул тууралуу Альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг билдирди. Associated Press агенттиги батыш өлкөлөрү согуш болуп жаткан өлкөлөргө аскер кошунун жиберүү мүмкүнчүлүгүн карап жатат деген маалымат чыгарган. Андан көп өтпөй НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг билдирүү жасады. Анын айтымында НАТОнун мүчөлөрү Украинага 2014 жылдан бери көмөк көрсөтүп келет. Ал эми 2022 жылы Орусия кол салгандан кийин да эбегейсиз жардамдарды берүүдө. Бирок Украина аймагында НАТОнун аскердик базасын жайгаштыруу планыбыз жок деп ишендирди Столтенберг. Франциянын полициясы белгилүү актер Ален Делондун үйүнөн катталбаган 72 ок атуучу курал тапты. Актердун ал курал жарактарга тиешелүү документтери жана аларды алып жүрүүгө уруксаты болгон эмес. Мындан тышкары актердун Париж шаарынын жака белиндеги үйүнөн 3000ден ашык октары жана жеке ок атуу жайы табылган. Тинтүү малында табылган бардык курал жарактар менен октарлар конфискацияланды. 88 жаштагы Ален Делон француз киносунун 20 кылымдагы эң популярдуу актерлорунун бири. Ал 2019 жылы инсульт болуп, саламаттыгы толук калыбына келе элек. International IQ тест порталы адамдардын IQ даражасы боюнча өлкөлөрдүн рейтингин жарыялады. 2023 жылдын рейтинги боюнча Түштүк Чыгыш Азия өлкөлөрү эң алдыңкы орундарга ээ болгон. Эң биринчи сапта Түштүк Кореянын жарандары турат. Алардын IQ даражасы 107,54 балл деп белгиленген. Экинчи орунда Кытай, үчүнчү орунда Иран турат. IQ даражасы бул адамдын акыл дараметин белгиленген өлчөмү же акылдын өсүү коэффициенти. Атайын тесттин жардамында аныкталат. Элимде адамдардын орточо IQ даражасы 100 балл деп белгиленген. 100дөн жогору балл орточодон жогору деп, ал эми 100гө жетпеген балл болсо орточодон төмөн деп эсептелет. Кытайлык учак өндүрүүчүсү Out of Flight компаниясы шаарлар арасында кыска аралыкка жүргүнчүлөрдү ташуу үчүн иштелип чыккан электр тик учуучу жана конуучу унаасын сынады. Ферманын билдирүүсүнө караганда сыноо өлкөнүн түштүгүндөгү Гуандун провинциясындагы Перил дарыясынын эки башка жегинде, Шинжаң жана Сухай шаарларынын ортосунда өнүгүү аттуу унаа менен ишке ашырылды.
Компания 20 мүнөткө созулган суноо рейсинин дүйнөдөгү эң биринчи шаарлар аралык аба такси кызматы болгондугун билдирди. 6 винттүү планер тибиндеги учак учкуч менен кошо 5 кишини максималдуу 250 км аралыкка ташый алат. Унаа ылдамдыгы саатына 200 км чейин жетет. Дүйнөдө орун алган маалыматтар ушулар болду. Сизди алдыда эртеңки күнгө карата аба ырайы күтөт. Дүйнөдөн ичинде Кыргызстаныбызда тынчтык болсун.